Балаңызды эркен пикирге үйрөтүңүз. Жаштыгынан ушул эркен коюп, эркен нерселерге үйрөтүүгө аракет кылышыбыз керек. Бүгүн ийгиликке, жакшылыкка, байлыкка, бардык нерсеге жетип калгандан кийин адам үйлөнөт, бала чакалуу болот, балдарын эми өзүм кордук көрдүм, балдарым кордук көрбөсүн деп калат экен да. Кыйналбасын деп калат экен. Бир ишти да кылдырбастан, эми өзүм кыйналдым деп куниядан бардык нерсени даярдап, бардык нерселерди даярын алып келип, даярын берип, эмне кааласа бардыгын бере берет экен да ата. Жок урматтуу мекендешим, бул ката түшүнүк. Жаш баланын жаштыгында өз пикирине коюшубуз керек. Жеке өнүгүүнү, өскөндү үйрөнүш керек. Икламдуу кылыш керек, өз аракет кылыш керек. Бирөөнөлөрдү үйрөнүш керек. Ошондуктан ийгиликке чогууга чыккандар, байлардын балдары көп нерсеге жетпей калат. Неге? Ал садикте өсүп калды да, кыйынчылык көрбөй калды. Кыйынчылык көзгө канды алып келет. Ал аракетке түртөт. Анан жашоодо бир нерсеге чыгасың да. Байлык бар жерде баягы жумшак төшөк, жумшак телевизор, башка бардыгы бар. Бул чөйрө сени комфорт зона, сени жалкоо кылып коет, назик кылып коет. Бул чөйрөдөн чыгыш керек. Бул чөйрөдөн баланы чыгарыш керек. Айылга жөнөтүш керек. Шаарда болсоң ай сайын каникулдарда жөнөтүш керек. Айылды көрсөтүш керек. Иштетиш керек баланы. Өз алдынча болгонго үйрөтүшүбүз керек. Эң ката түшүнүк, эң туура эмес түшүнүк, өзүм кордук көрдүм, эми балдарым көрбөсүн деп неме кылып калат экенбиз да биз. Жок, балдарыбыз да өз учурунда кыйынчылык көрүш керек. Балдарыбызга жалаң жакшылык жагын көрсөтүп, бардык тамагынан баштап бардыгын даяр кылып берип коюп, жашоого даяр кыла албай калат экенбиз да. Жашоонун этабына койсок, жашоо өзү тарбиялап коет экен адамды. Жашоону кээде этабына койгонго, жашоону адам кээде сынышыга да коюп беришибиз керек. Себеби ошол сынуу адамды чокууга чыгарат экен да. Ошонун көргүсү бар эле деп коебуз го кээде. Ошо көргүсү чындап бар экен да.